Арбаңыздар ардактуу көрөрмандар, эфирде Билгим келет программасы студенттер үчүн арналган алмашуу программаларынын бири болгон Орхун программасы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Албетте мен бүгүн жалгыз эмесмин, атайын чакырылган коногум бар. Орхун программасы менен Анкара шаарынын Гази университетинде окуп келген, Манас университетинин инженерия факультетинин студенти Автандил Эшмамбет. Саламатсызбы, кош келипсиз. Арбаңыздар, кутман таң. Студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Чакыруубузду кабыл алып келип бергениңиз үчүн сизге рахмат. Бүгүн бир кызыктуу маек курабыз деген үмүттөмүн. Анда эмесе Орхун программасы тууралуу кеп салсак, кандай тапшырып калдыңыз эле? Деги эле бул программага кимдер тапшыра алат? Өз тажрыйбаңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Орхун программасы бул түрк тилдүү мамлекеттердин университеттеринин ортосундагы орток бир программа. Менин билишимче бул Түрк кеңешинин алдындагы долбоор. Буга бардык түрк тилдүү мамлекеттердин студенттери катыша алат. Ал маданий жана илимий тажрыйба алмашууга багытталган. Бул программа студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет? Бул программа Кыргызстандан окуган студентти Түркияга, Азербайжанга, Казакстанга, балким Венгрияга барып, ошол жактын академиялык чөйрөсүн көрүп, илимий чөйрөсүн көрүп, маданиятын көрүп, таанууга жана жакындоого багытталган ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Мен өзүм тууралуу айтсам, бул программаны досторум аркылуу билдим. Себеби менин 2 группалашым мага чейин барып келишкен ушул программа менен. Алар дагы жарым жыл мен окуган ошол Анкарадагы Гази университетинде окушкан. Анан мен дагы кызыгып, эмки жылы тапшырып көрдүм. Тапшыруу үчүн студент өзүнүн кайсы университеттин бөлүмүнө жараша университетти тандап, өзүнүн орточо баллын, транскриптисин жөнөтүшү керек. Ошого жараша сынак жүрөт өз ара. Анан студент тандалып алынат. Мен дагы Гази университетинин инженерия факультетине тандап, анан өтүп кеттим. Абдан сонун. Ал эми бул программага тапшыруу бир чек барбы? Биринчи курстан 4 курска чейин бардык студенттер тапшыра алабы же ал жагы кандай? Бул программага 2 жана 3 курстагы студенттер тапшыра алат. Жана программа бир семестрлик болуп эсептелинет. Жазгы же күзгү убактысын тандап алса болот, каалаганына. Абдан сонун. Ал эми окутуу кайсы тилде жүргүзүлөт? Мисалы, бир кыргыз жаранынын Азербайжан өлкөсүнө барып окуп кетиши үчүн Азербайжан тилин билбесе, ал жагы кандай болуп калат? Биринчи Азербайжан тилин үйрөнүп, анан окуйбу же кандай? Негизинен ушундай алмашуу программасына катышкан студенттердин бардыгына эле жогору талап болушу мүмкүн. Ал жакта студенттин адаптивдүүлүгү, башка тилдерди билгендиги, ошол эле англис тилин, балким орус тилин, анан биздин учурда түрк тилин билгендиги маанилүү. Түркияда албетте окутуу тили түрк тилинде жүргүзүлөт. Мен Гази университетинде англис тилдүү сабактарды дагы алгам. Ал эми мисалы улуттук университеттен студент барып Азербайжанга окуй турган болсо, анда же ал Азербайжан тилин өздөштүрүшү керек, же болбосо ал сабактардын бардыгын англисче алат. Өзүнө жараша мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге даяр программа. Ал эми бул билим алмашуу эле эмес, маданият алмашуу дагы программасы десек болот. Жаңы маданиятты үйрөнөсүң. Бул учурда сиздики кандай болду? Түркияга барып кандай жаңы нерселерге таң калдыңыз? Жаңы ачылыштар болду? Туура айтасыз. Бул программанын өзгөчөлүгү жана мен алган эң негизги нерсе бул мен өзүмдү дагы жакшыраак тааный алдым. Менин оюмча Кыргызстанда азыр иденттүүлүктүн кандайдыр бир кризиси бар. Биз үчүн колониалдык тажрыйбаны кечиргенден кийин бүгүнкү күндө өзүбүздү таанып, өзүбүздү баалап, өзүбүздүн тилибизди даражасын жана дарамитин көрө албай жүрөбүз. Андыктан мен Түркияга баргандагы эң негизги
тапкан нерсем бул өзүмдү тааныгандык болгон, кайра айтып атам. Кандай учурларда, мисалы мен ал жака барганда жөнөкөй гана ошол курьер сүйлөшкөндүгүн көрдүм. Ушул мага аябай чоң таасир этти. Демек, Кыргызстанда дагы бардыгын ушундай сонун кылып жасаса болот экен деген нерсени аэропорттон алып барып, ошол Анкара шаарынын Эмек деген районунда жайгаштырышты. көрүп келген турбайсызбы? Ооба. Ал эми кандай кыйынчылыктар болду эле барганда? Адаптация болуу, үй бүлөнү сагынуу, деги эле кыйналдыңызбы барганда? Кыйынчылыктар тууралуу айтканда, мен кеңеш да берип кетким келет. Орхун программасына катышкан студенттер аябай бекем болуш керек. Себеби эсимде калыптыр. Абдан сонун. Анда эмесе бизге бөлүнгөн убакытыбыз соңуна келип жетти. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен бүгүн мен Азия Маманбек кызы болдум. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта калыңыздар.